Салам, менин атым Саша. Мен Сомалиден болом. Ата-эненин тарбиясын эмес, көчөнүн тарбиясын алып чоңойдум. Ал жактан жашоо үчүн күрөшүп, жашаганга үйрөнөсүң. Андыктан уурулукту үйрөндүм. Курсактын айынан нан, тамак аш, кийгенге кийим, жада калса мечиттен бут кийим уурдап кийчүмүн. Көп балдар кармалып калышса да, досум Артур экөөбүз колго түшчү эмеспиз. Улам бир жер которуп, көп убакытка чейин уурулукту улантып келдик. Бир күнү жаңы келген жерибизден кармап, шаардын сыртына кандайдыр бир каралбай калган имаратка алып келишти. Мындан ары биздин кожоюнубуз Степан деген киши экенин, эгерде курсагыбыздын тогун, кийимибиздин бүтүн болушун, жаткан жерибиздин жылуу болушун кааласак, улуулардын айтканынан чыкпай иштешибиз керектигин, эгерде айткандарын укпасак, 100дөн бала каларыбызды эскертишти. Баарыбызды экиден бөлүштүрүп, мушташтырып көрүштү. Уткандарын бир тарап, утулгандарын бир тарап кылып бөлүштүрүштү. Утулгандарды чөнтөктөн, сумкадан, кошелекту кандай уурдаш керектигин, адамдарды кандай кылып алаксытып туруу керектигин жана башка амалдарга үйрөтүп жатышты. Ал эми уткандарды бычак менен мушташканга, ок атуучу курал колдонгонго үйрөтүп башташты. Артур уурулук тарапка, мен байыбек тарапка түшүп калдык. Андайларды кайдадыр алып кетишчү да, башка көрчү эмеспиз. Ошону менен катар эле психологиялык даярдык жүргүзүшүп турушту. Жашообузда болуп жаткан жакшы жагдай экенин, эгер биз аягына чейин берүүлүү менен иштесек, бизди кең келечек күтүп турарын айтып турушчу. Жашоо жөнүндөгү жакшы кинолорду көрсөтүп, укмуштуудай үйгө, кымбат машинага акырындап жетээрибизди айтышчу. Кээ бирлери мындай жөө-жомок ишенип, толугу менен өзгөрө башташты. Артур да алардын катарын толуктады. Биздин акыркы жолугушуубузда көздөрү күйүп, өң өзгөрүп калыптыр. Менин биринчи тапшырмам шаар сыртындагы тамак аш сакталган анча чоң эмес складты кайтаруу болду. Түн өзгөчө караңгы эле. Улуу кайтаруучу мени айлананы текшерип келүүгө жиберип, өзү будкага уктаганы кетти. Коркконумдан ар бир чыккан үндү тыңшап жаттым. Бир убакта тосмодон кимдир бирөөнүн секиргенин байкадым. Бутум калчылдап, алаканым тердеп чыкты. Антсе да үн угулган жака чуркап бардым. Астымдан арык, жүдөгөн адам чыкты да, мени көрө коюп, үйүндө 5 баласы ачык экенин, кичине гана тамак аларын айтып жалдырай баштады. Нервтенгенимден, анын үстүнө алаканым нымдашканымдан, колумдагы АК-47 үлгүсүндөгү автомат колумдан түшүп кетти. Бизди кайтаруучу учурда ок атуучу куралды дайыма даяр болушун эскерткендиктен, атылып кетти дагы тиги адамдын дал чекесине тийди. Бир нече секундтан кийин артынан ок атылып, колунда бычагы бар арык адам жерге кулады. Аны аткан улуу кайтаруучу эле. Ал байкоосуздук экенин билбей, ууруну мен аткандай ойлоду. Ошол окуядан кийин мени бир себет жашылча жана жаңы кийим менен сыйлашты. Складты дагы бир нече жолу кайтарганымдан кийин мени мындан да жооптуу ишке даяр болдуң деп деңиз каракчыларынын базасы болгон деңиз жээгине алып келишти. Мен командама кошулдум. Судналарды океандан куалап, аткылап турчубуз. Кээде кайтаруучуларды кармап кое берүүчүбүз. Кээ бир учурларда аларды сатып алуу үчүн бизге кандайдыр бир ящиктерди жиберишчү. Бирок мага эң чоң пайда корабльди толук колго түшүрүп, ал үчүн төлөм талап кылуу экенин айтышчу. Бирок андай максат көпкө чейин ишке ашчу эмес. Бир жолу бир корабльди колго түшүргөнгө чейин ал корабльдин мотору бузулгандыктан биз аны бат эле кубалап жетип, кирип бардык. Мен бул жерден кара тору кишилерди биринчи жолу көрдүм. Баарын түрмөгө камап, мени кайтартып коюшту. Биздин башчыбыз алардын капитандан мен түшүнбөгөн тилде суракка алып баштады. Капитан канчалык актанган сайын бир нерсе туура болбой жаткандыгынан башчы жиндене баштады. Бир убакта биздин команда мени эгер бир нерсе болсо аткын деп кайтарууга таштап, өзлөрү кайдадыр жок болуп кетишти. Убакыт өтө берди. Капитан мен түшүнбөсөм да бир нерсе суранып жатты. Балким кое беришимди. Бирок кое берсем, өзүм башымдан айрыларымды толук билем. Күтүүсүздөн жарылуу болду да, корабль бир жака ой баштады. Капитан жалдырап колун сунуп, кое беришимди суранып баштады. Не кыларымды билбей тургандыктан экинчи жарылуу болду. Ошондо экипаждын баарын колун чечип бошоттум. Эми артка жол жок. Менин мурунку командам, менин душмандарым. Экипаж менен кошо
палубага чыктым. Корабль ылдамдыкта чөгүп бара жатты. Көзүм менен биздин кайыкты издей баштадым. Ошол учурда дагы бир жарылуу болду. Кулагым тунуп, сууга күч менен кулап түштүм. Сууга чөгө баштадым. Бирок өзүмдү колго алып, акырындап суу үстүнө калкып чыктым. Айлананын баары өрттөнүп, көзгө эч нерсе көрүнбөйт. Кереметтүү күч менен аман калдым окшойт. Бүтүн калган биздин кайык ачык океанды көздөй калкып жыла баштады. Мен артынан кубалап жеттим да араңдан зорго чыктым. Айлананы жакшылап карай баштадым. Корабль эчак эле чөңүптүр. Айланасынын кээ бир жери дагы эле күйүп жатты. Асманды кара түтүн курчаган. Кайыктын мотору иштен чыгып калгандыктан океандын агымы менен жүрө берүүгө туура келди. Ошентип 3 жыма океан үстүндө жүрө бердим. Запастагы суу дагы түгөндү. Эгерде жаан жабаса эчак өлүп калсам керек. Алым кетип, өлүмгө өзүмдү даярдай баштаганда дагы бир керемет менен шведтердин судносуна кабылдым. Мени бортко алып чыгышып, качкын катары Швецияга жеткиришти. Мен швед тилин жеңил эле үйрөнүп алдым. Эми качкындардын лагеринде жашайм. Бул жак мага жакты жана бул жакка Артурду алып келсем дейм. Кызык, ал кандай жашап жатат болду экен? Жакшы эле болсо экен деп үмүттөнөм. Мындан аркысын кандай болгонун дагы жазам. Азырынча биздин каналга жазылып, лайк басыңыздар.